Akjar maselesi bu Жылмашев Akjar'da Bişkek şahrının bir Akjar degen Жылмашев var. Oşo mesele Akjar'ın içindeki bir 15 yıllık bir mesele var. Jol meselesi. Aslında jol. Mektep jana FAP meselesi. Uşul 3 meseleni Atambayev'in malından beri aytıp keledi ağızda, açığını aytkanda. No meçit. No meçitin aldığı Atambayev özü de gelgen. Buna kılavuz, ana kılavuz dep. Al kişi ketkenden keyin sorama Jeenбековке чейин барган bizim ушул жерде айыл өкмөттү. Тоже эртең менен ушул карбит этип келгенде ачыгын айткандачы. Жол мектеп ФАП ушу 3 маселени чечиш үчүн эми урматтуу Камчы Кыдыршаев менен Садыр Нуркожоевич сизге эле барыш керек болуп калды да башка эч кимден бир мындай толку жок. Аким, губернатор, жана башкалар алар келет, келгени менен толку бир нерсени чечип бере алган эмес. Эгер ошолор чечип берсе, ушинтип эл чогулуп сиздерге кайрылат белек. Качан анан эл чогулуп бир ак үйдүн алдыга барса, же бир мэриянын алдыга чогулса, же бир чогулуп жолду тосса, анан келип көз карап, аны кармап, буну кармап, ызычы болушунун не кереги бар? Сиздерден бир гана суранычыбыз. Акжар маселеси Жылмашев Акжарда эл баары законный жашайт. Суусуна төлөйт, тогуна төлөйт, жерине төлөйт. Канча жылдан бери төлөп деле келатат. Баары законный, кызыл китеп бар. Основном bir маселени айта кетели. Мен bir айылдын bir чети болгондо, bir айылдын bir областтын bir Жылмашев болсо түшүнөбүз. Бирок Бишкек шаарынын Борбордун каланын ичиндеги Жылмашевде ушундай көйгөй бир эмес 15 жылдан бери мындай чечилбей келатат. Бизге основном жол менен мектеп факты чечип берип койгула сураныч. Эми сиздерден дагы бир жолу суранабыз. Ушунча элди чогултуп бир ак үйдүн алдыга же бир площадка жеткирбей эле келип өзүңөр келип ушу көйгөйдү чечип берип коюңуздар. Сураныч. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчы Кыдыршаев. Сиздерге кайрылып атканыбыздын себеби бизде Бишкек шаарына эң жакын конуштардын бири Акжар конушу. Биздин конушубуз 2005 жылдан баштап түптөлгөн конуш, бирок ошол бериден ушул убакка чейин каралбай келет. Эч кандай бир колдоолор жок. Жолубуздун акыбалы болсо өтө начар. Бизде мектеп жок, ФАП жок, транспорт маселеси бар. Чечилбей келип аткан ушундай элдин көйгөйү. Ушул маселени жакшы бир чечип берсеңиздер. Элдин суранычы, ушунча элдин суранычы. Биздин конушубузда 3000ге жакын түтүн бар. 15000ге жакын калк жашайт. Болду. Урматтуу Качпек Ташиев ушул маселени өз көзөмөлүңүзгө алып, ушул маселеге чек коюп берүүгө аракет кылыңыздар. Сиздерден биз Акжар эл ошон үчүн суранабыз. Бизге мектеп садик ФАП салынганча убактылуу транспорт киргизип берип туруңуздар. Биз транспорт маселеси да бизде көйгөй жаратып атат. Бизде мектеп ФАП жок, баарыбыз ар жака барып окуйбуз. Ошол биздин Акжардын элин өз көзөмөлүңүздөргө алып контролдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат.